Өзүңүздөр билесиздер, коомчулукка маалым, мына биздин жогорку кеңеште, парламентте өзүн өзү таркатуу боюнча процедура жүрүп атат. Буну ар кандай мааниде, ар кандай мазмунда айтып атышат. Мен тактап төрага катары айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, баш мыйзамга ылайык жогорку кеңештин аракеттеги парламентти таркатууга эч бир сырткы күчтүн же болбосо президенттин же бир аткаруу бийлигинин эч кандай мыйзам боюнча укугу жок. Парламент өзүн өзү гана тарката алат. Биздин бүгүнкү күндө парламентте жүйөлүү себеп менен негиздерди келтирип, атайын демилге тобу түзүлүп, демилге тобу менин дарегиме төрага катары кайрылууну беришти. Массалык маалымат каражаттарынан окуп атасыздар, көрүп атасыздар, 32 депутат кол койгон. Мен ал кагазды кайрылууну алгандан кийин бардык процедуралардын негизинде тапшырмаларды берип, иш жүрүп жатат. Мен ошол демилгечи топтун жүйөлөрүн, негиздерин толук окуп чыктым, тааныштым. Жүйөлөрү негиздүү. Өзүңүздөр билесиздер, 2027 жылдын январь айында биз президенттик шайлоонун датасын бекиткенбиз, январь айынын акыркы жекшембиси деп. Андыктан биздин кезектеги шайлоо эмдиги жылы 26 жылы ноябрдын аягында өтүш керек болчу. Бирок биз парламенттик шайлоо ноябрга өтө турган болсо, август айында президенттин жарлыгы чыгыш керек. Андан сырткары президенттик шайлоо январда өтө турган болгондуктан биз октябрь айында парламент президенттик датаны бекитип беришибиз керек. Ошондо практикалык негизде караганда эки шайлоо параллельный өтөт экен да. Мындай чоң маанидеги эң негизги шайлоолордун бир эле учурда биринин артынан бири же болбосо экөөнүн катар өткөрүш, бул өзүңүздөр билесиздер, саясий жактан да, экономикалык жактан дагы бир топ маселе жаратат. Андыктан бул абдан негиздүү деп ойлойм. Экинчиси, башкы шайлоо өткөрө турган орган, борбордук шайлоо комиссиясы дагы негиздеп атат. Техникалык жактан эле эмес, физикалык жактан дагы бул оор маселе болот. Андыктан биз сөзсүз түрдө же президенттик шайлоону, же парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүшүбүз бул негиздүү болмок. Андыктан биз парламенттин демилгечи тобу парламенттик шайлоону кезексиз өткөрүүнү демилгелеп чыкты. Бул туура деп ойлойм. Андыктан коомчулукта ар кандай бүгүнкү 7-чакырылыштагы парламенттин дарегине сын пикирлерди айтып атат. Менден дагы бир топ массалык маалымат каражаттары интервьюларды сурап атат. Билесиздер, мен эч качан интервью бербейм, бирок бул трибунадан дайыма өзүмдүн көз карашымды айтып жүрөмүн, кайсы маселе болбосун. Ошондуктан мен жооп катары айтып коет элем. Бардыгы эрте бул процедура аягына чыгыш керек. Буну парламент чечет. Жогорку кеңеште өз мөөнөтүндө бул маселе каралат. Каралганда жогорку кеңештин жалпы депутаттардын чечимине жараша болот. Андыктан мындай арабанын алдына түшүп алып чуркаган негизсиз деп ойлойм. Бул бир. Экинчиси, бүгүнкү парламентте ушул демилгени көтөргөн депутаттар, же болбосо ошол кезекчи шайлоону колдогон депутаттар шайлоого барганга кандай моралдык укугу болобу, болбойбу деген маселелерди айтып атат. Мен айтат элем, ачык айтканда кээ бир айрым ушундай бир бузуку ой менен коомдун, элдин, өлкөнүн тынчтыгын, ынтымагын ойлобой, жеке кызыкчылык менен ушундай бир кычаштырган сөздөрдү жазуу, айтуу бул акылга сыйбайт. Эгерде ошончолук эле сындай турган болсо, элдин таразасын көрө турган болсо, мен айтат элем, ошо коомчулуктагы айтып аткан тез пикирлерге барыңыздар, шайлоого катышыңыздар. Эл баасын берет. Элден өткөн тараза жок. Элге түшкүлө тилекке каршы мындай учурда көбүнчө 500 добуш албаган, 300 добуш албаган шайлоого дайым катышып, бирок эч кандай жыйынтыгы жок калган саясатчы сөрөйлөр ушундай негизсиз сөздөрдү айтып жүрүшөт да. Андыктан мен айтат элем, бул жерде
90 депутат отурат, бардыгы элдин добушун алып келгендер, жеңип келгендер шайлоодон. Ошол шайлоодон жеңип келген адамдарга, жеңилип калган адамдардын айткан сыны бул моралдык жактан дагы негизсиз деп ойлойм. Ошон үчүн шайлоо таза өтөт. Мына биз буну көрсөттүк. Өзүңүздөр билесиздер, 21-жылы парламенттик шайлоо таза өткөн үчүн, адилет өткөн үчүн ар кайсы көз караштагы партиялар, жеке кандидаттар өтүп келди. Мына эң акыркы эле шайлоолорду айтайлы. Мына 4 округда өткөн, мына Тыналиев Айжигит эч кандай акчасы жок, катардагы эле карапайым жигит мына өтүп келди. Кубанычбеков Илимбек жаш жигит, эч кандай акчасы жок, өтүп келди. Калпаев Бактияр, бул да ошондой жаш жигит, акчасы жок. Марипов Бакыт, муну айтып аткан себеби, жалаң олигархтар өтөт, байлар өтөт деген бул эски көз караш, эски саркынды саясат. Андай болбойт. Биз өткөндөн сабак алышыбыз керек. Парламенттик шайлоо таза, адилет өтөт. Качан болбосун. Андыктан мындай убакыттын алдына түшүп алган туура эмес. Бардыгы мыйзам чегинде жогорку кеңеш чечет. Жогорку кеңеш акыркы чечимди кабыл алгынчакты ар кандай провокациялык негиздеги сөздөргө биз маани бербей, сабыр кылып өзүбүздүн ишибизди аткара берели. Вообще укпайсыңар моюкка чыккандардычы? Бажа-бажа гыжы-гыжы быжы-быжы болуп эле базарда отургандай жазышат комментарийге. Сонун кылып бүтүрүшкөн. Урматтуу коллегалар, мындай мен түшүнүп атам, көңөргө мындай Кыргызстандын келечеги кереги деле жок, бирок хотя бы мындай укпасаңар да тынч отуруп берип коюңуздарчы, сураныч. Рахмат, Кыргызстан жөнүндө сүйлөп атам, ушул жерден силер деле шайланып келгенсиңер. Эми кичине тынчыраак отуруп берип коюңуз деп атам. Акылбек кандай дейсиз? Бул парламентте да мындай кайым айтуучулар башталды, өзүң эле көрсөтө берсең. Мен сизден суранганым тынч эле отуруп берип коюңуздар, сураныч деп атам. Микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Жо, микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Кантип атат сүйлөйм? Мен сизге конкретно эмне деп сүйлөдүм? Жо, эми кичине угуп берип койгула да, айланайын, бул парламент го. Жо, мен сизге конкретно айтып атамбы? Жо, конкретно Акылбек байке деп айттымбы? Акылбек мырза деп айттымбы? Жо, общий айтып атсам, мына сүйлөшүп атышпайбы? Ошолорго айтып атам. Мындай божо. Урматтуу депутаттар, тынчтанып угуп коюңуздар, урматтуу депутаттар. Мен эмне туура эмес нерсе айтып атамбы? Бири-бирибизге урматтуу көрсөтөлү, угалы деп атабыз. Вообще укпайсыңар моюкка чыккандардычы? Бажа-бажа гыжы-гыжы быжы-быжы болуп эле базарда отургандай жазышат комментарийге. Комментарийге жазышат, неге сүйлөп атканда эч ким укпай эле деп. Айланайындар, бири-бирибизди урматтайлы да. Ушул жерге өкмөт келсечи, үнүңөр чыкпай калат. Өзүңөр кылып атпайсыңар, урматтуулар, коллегалар, мен силерге урматтоо менен эле, мен да силерди урматтайын деп аракет кылам, бирок чындыкты айтып атпайсыңарбы? Пикирим ошол, могу жерге өкмөт келгенде үнүңөр чыкпай калат, тизилип отурасыңар. Мен силерге көрсөтүп берем, видео факты менен көрсөтүп берем. Мен выступлениямда кандай шум болуп атканын көрсөттүм да, өкмөт келгенде кандай шум болуп атканын. Мен силерге 5 секундта көрсөтүп берип койманчы. Эгер мен силерге каршы чыгып атсам, значит мен каршы чыгарбагыла, урматтагыла мен да. Мен могу жерде сүйлөп атканда жөн эле укпасаңар да тынч отуруп берип койгула. Болду. Жо, өзүңөр баштабадыңарбы? Мен силерден жөн эле сурадым, келе тынчыраак болуп коелу деп. Эрлан мырза, убактыңызды жөн эле кетирип атасыз. Жөн эле силер жеп атасыңар, могу айыл өкмөтүндө болчу. Барганда мен акыйкат жөнүндө сүйлөп атсам, ошол жерде кайра акыйкатсыздык алып барып атасыңар. Бизди уважать эткиле. Силер мени уважать эткиле да, мен силерди уважать этем. Силер мен сүйлөп атканда сүйлөбөй тургула, болду, мен силерге сүйлөбөйм. Мына күлүп отурасыңар, тыт деп отурасыңар. Айланайын коллегалар, мен силерден могу немеде отурган, мен эч кимден коркпойм. Айтып коеюн, алдын ала айтып коеюн. Эч кимден коркпойм да, корккон да эмесмин. Силер могу жерде коллективный органбыз биз.
мындайбыз биз, андай деп туруп, токмоктун мэри деп сүйлөгөндө эмне кана бирөөңөр сүйлөдүңөр ушул сөздөрдү. Я. Bir minut oyunu bitir. Oyuңузду жыйынтыктаңыз. Ошондой коллегалар, акыйкат бизден башталат. Могул жерден башталат, жогорку кеңештен башталат. Көбүрөөк күлсөңөр, көбүрөөк күлгүлө. Урматтуу Эрулан мырза, сиз жалпы парламенттин дарегине сөз айткандан кийин мен парламенттин төрагасы катары сизге жооп кайтарууга толук милдетим бар, укугум бар. Бул эч кандай комментарий эмес, сиз туура түшүнүңүз. Биринчиден, сиз жалпы депутаттарга баа бергенге акыңыз жок. Сиз коллегаларыңызды сыйлагыңыз. Сиз өзүңүзгө жооп бересиз, өзүңүзгө баа бересиз. Бул бир. Экинчиден, өкмөт келгенде унчукпай калган эч ким жок. Өкмөт сизден айырмаланып конкреттүү түрдө программаларды, маселелерди алып келет, кунт коюп угабыз, суроолорду беребиз. Эгер ойду тоону сизге окшоп сүйлөсө, анда конкрет ошондой сөз болмок, жооп болмок. Аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосуна бир депутат эч качан от жакпаш керек. Биздин максатыбыз мамлекетти өнүгүш керек, элдин бакубат жашоосун камсыз кылышыбыз керек. Ошонун негизинде ушундай өнүгүү өсүүлөр болуп атат. Сиз кимден коркосуз, кимден коркпойсуз, ал сиздин ишиңиз. Биз да сизден коркпойбуз. Бул жерде кыргыздын жакшы сөзү бар. Сыйга сый, сыйга бал дейт. Сыйга татыктуусузбу? Сыйлайбыз. Сыйга татыктуу эмеспи? Ошо жараша баа берилет. Ошон үчүн бул жерде туруп алып, жалгыз эле сиз ак карга болуп, кыйын боло бербей, жалпы жогорку кеңешти урматтап сыйлаңыз. Мен сизге айтып коеюн. Өзүңүзгө жооп бериңиз, өзүңүздүн депутаттык ишмердигиңиз жөнүндө сүйлөңүз. Жалпы парламенттин депутаттарын сыйлаңыз. Сыйласаңыз сыйга тең болосуз. Сыйлабасаңыз ошого жараша сизге мамиле болот. Экинчи микрофон. Мен силерди сыйлайт элем. Эгер спикер болсо, вице-спикер болсо, анан жогорку кеңеш, жогорку кеңеш чындап коллегиальный орган болсо, силер баштагансыңар. Мен силерге айткам, жана мэр таракан куруп жүрөт, андай мындай дегенде. Бирөөңөр сүйлөдүңөрбү? Я. Ошол жерде депутаттын ыйгарым укуктарын бирөөңөр защищать эттиңерби? Биринчиден, экинчиден жанакы эшиктин артына алып барып туруп, сен эл үчүн сүйлөп калдың беле деген сөздөрдү мен дагы айткан эмесмин, немеге чыгарган эмесмин элдерге. Сен элдер үчүн сүйлөп калдың беле деп мен эшиктин артына алып барганда. Мындай коллегалар барыбыз, силер дагы спикерлер, вице-спикерлер, коллегалар. Мен дагы бир жолу айтып атам, силер туура айттыңыз. Урматтоо деп. Ошондо мен урматтап койсоңор, мен ошондо урматтоону көрсөтмөкмүн. Могул жерге келгенде баарыңар айткансыңар, урматтуу спикер, сиз да айткансыз, биз коллегиальный органбыз дегенбиз. Туурабы? Кана коллегиальный орган болгондар? Эмнеге мен жалгыз барып туруп айыл өкмөттөр менен, акимдер менен, мэрлер менен титишип жүрүшүм керек? Эмнеге мен жумушумду аткарганда тоскоолдук болуш керек? Эмнеге мен жумушумду аткарып атканда тоскоолдук болуп атса, бирөөңөр сүйлөбөйсүңөр? Анан туруп ушул жерден мындай тынчыраак болуп берип койгулачы десе, сен айтып сүйлөбө, мындай тигиндей деп акыл үйрөтөсүңөр магачы. Анан мен силерге бир нерсени айтып кетейин. Азыр айтып калдыңар могул жерде. Сиз урматтуу спикер өзүңүз айттыңыз. Депутаттарга каршы сүйлөгөн депутат болгон эмес деп. Болгон. Азыр урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул жерде туруп ушундай сөздөрдү сүйлөп атканда, ушундай коллегалар шылдыңдап турган анда. Бирок азыр президент болуп отурат. Ошон үчүн мындай, мен силерге дагы бир жолу айтып кетейин. Мен силер менен кайым айтышканга киргим келген эмес. Келбейт дагы. Бирок мага урматтуу көрсөтсөңөр, мен ушундай адам, мен урматтуу көрсөтүп берем. А бирок жөн эле мага айтып, биз барыбыз бири-бирибизди урматтайбыз, андай мындай деп турандан кийин мага урматтуу көрсөтпөсөңөр, мен аны көрөм. Ошондой жооп берем. Рахмат. Эрлан мырза, эми өзүңүздүн жеке бир болгон таарынычтарыңыз болсо, бул жерден айтыштын кереги жок, ийик трибунадан. Бул жерден башка нерселер бар, маселелер бар, ошолорду айтабыз. Сиз эмне таракан десе, таракан болуп кеттиңизби? Же эмне шеф биз барып туруп аркаңыздан чуркап туруп сизди ошол сени болсо айтып таракан деп сөзүн кайта алып айтышыбыз керекпи? Бул сиздин өзүңүз кылып аткан ишиңиз. Эси айткан болсо, сиз чыдашыңыз керек ошого. Бардыгыбыз чыдашыбыз керек. Могул жерден келип алып, сен тигиндейсиңер, мындайсыңар деп сиз бизге сын айтпаңыз. Парламент жакшы иштеп атат бул жерде. Өзүнүн иштерин так аткарып атат. Жана бул жерде дагы сиз айттыңыз, төрага
төрага болсо деп, төрага болбогондо эмне болуп атат? Вицелер болбогондо эмне болуп атат? Иш жүрүшүп атабы, туурабы? Мыйзамдар кабыл атабы? Өзүңүз деле мыйзамдарды жазып атасыз. Ошондуктан анан кийин кичинекей нерседен раздувать этип бул жакта ссор избы чыгарбай эле коелу. Эрлан мырза, өзүңүздү кармаңыз. Эрлан мырза, 3-чү жолу чыгып атасыз. Борбордук трибунадан сүйлөдүңүз, процедурадан эми болду да эми отуруп бериңиз, өзүңүз сүйлөшүп алыңыз. Сөз сөйлөтүрүп, ишти баштайлы да турабы? Жумушту кылайлыбы же сизди отуруп берели бүгүн кечке чейин? Бул экинчи микрофон, кыска оюңузду айтыңыз. 1 мүнөттөн койдум. Мына ушуну айтып атканда, урматтуу спикер, мен бияка чыгып сүйлөгөнгө укугум бар. 4 жолу сүйлөйм, 5 жолу сүйлөйм, чыга берем. 4 жолу, 5 жолу сүйлөгөнгө эч кимдин укугу жок. Укугу жок болсо анда Жок, микрофонду эч кимдин укугу жок. Өчүрбөйсүзбү анда микрофонду? Өчүрүп коюңуз. Бул өчүрүп койсо, өчүрүп койду деп пиар кетесиң. Айтпайсың деп айт. Өчүрүп коюңуз анда. Айтар сөзүң айт. Өзүңөр кыласыңар да ушунун баанчы. Урматтуу Марат Молдонович, мен акыйкат үчүнмүн. Мен сиздин немеңизди кабыл алдым. Эгер барып чогуу чындап эле туура эмесмиш, бирок көрсөтүп бере алышкан жок. Кетип калышкан. Бухгалтердин помощниги бар экен еще да бул айыл өкмөтүндөчү. Бухгалтер да жок. Бул айыл өкмөтүндө 20 киши иштесе, 5 отурат, 15 жок ордундачы. Мен бүгүн да видеом чыгат соц тармактарга, аяктан да көрөсүз. Мен айтып аткан сөзүмдү мындай жөн эле айтпайм, бирок барып келгенге даярмын. Рахмат. Анан Рахмат. Анан сүйлөшөбүз, отуруп бер. Урматтуу депутаттар, канча жолу берем ошондо? Бербем, болду, отур. Иштейбиз биз. Иштейбиз. Регламент боюнча мен укугум бар. 3 жолу сөз бердим сизге, 3 жолу. Эрлан мырза, сизден башка да бул жерде 90 депутат отурат. Сиз сыйлап коюңуз. Макулбу? Берилбейт, сизге 10 мүнөт берилди. Андан кийин 2 жолу берилди. Бүттү. Бүгүн кечке чейин сөз бербей койгонго укугум бар менин. Кой, мен сиз менен кайым айтышпайм, мен жумушка өтөйлү. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде биринчи маселе.